Төлбай Сыдыкбеков мээримдүү канаттуулар. Канаттуунун уясы касиеттүү көрүнүп, мен ага кызыкканымды билип, энем ар дайым эскертет. Уяга колуңду тийгизбей жүр. Энеси жумурткасын баспай коет. Энемдин ушундай кебинен улам уямага ого бетер касиеттүү көрүнчү. Бирок аны көрүү оңой эмес эле. Кашаттагы кара чыйырчык уялаган жарга көп барамын. Алар чочубасын деп шыбыш чыгарбай сак басамын. Алыстан туруп, жар боорундагы колбаткыдай оюктарды ичимден санаймын. Себеби ар бир оюк өзүнчө уя. Мына уялардын бири бүтөлдүбү, же бузулдубу, же чыйырчык таштап кеттиби деген ой келет. Көрсө, мен жөн эле чочулайт экенмин. Четтен кырсык болбосо, жар боорундагы уя бузулбайт тура. Бир жолу обочодон абайлап турганымда четки уядан чыйырчык учуп чыкты. Ошол замат так төбөмө шу эткен добуш, коркунучтуу дабыш угула калды. Кайдан жайдан жетип келгени ителге чыйырчыкты шап илип алып, туура жакка зыпылдай ушту. Азыр эле уясынан чыккан чыйырчык тырмактуунун чеңгелинде калды. Эми балапандары чыкпай калат деп үйгө ыйлагыдай болуп, шашып-пушуп энемдин жанына чуркап келдим. Аянычтуу окуяны угуп, энем мени соротту. Тырмактууга чыйырчык жем, азылууга чаарчык жем. Тагдыр ошондой балам. Иман уясын басып, балапан чыгарчуусу бардыр. Ага сен кайгырба. Анын шериктери алар да ачка койбостур. Канаттуулар мээримдүү болушат деп мени жоштурду. Көп кечикпей мен жарга келдим. Уя баскан чыйырчыктын төбөсү же тумшугу көрүнчү мурда. Азырда четки уядан ошондой тумшукту көрүп кубанып кеттим. Энем басып чыгарчуусу бардыр дебеди беле? Чын эле, жетим уяда чыйырчык бөжүйт. Кантсе да эне чыйырчыктын түгөйү го. Ошол замат үйгө келип, көргөндү энеме айттым. Уя бөтөн чыйырчык басып калганына энем да кубанды. Ал түгөйү тура, жалгыз калган кургу жемден куруйт эми. Мен чыйырчыкка кантип жем берүүнү аргасын ойлодум. Өзүм колумдан келер эмес. Бир айылдын балдары кеңешип, ошол уяга жеткидей укурук жасадык. Укуруктун учуна челекче бекиттик. Ага көпөлөк, курт, чымын салдык. Анан аны жаардын боруна тикесинен коюп койдук. Албетте, биз койгон жем чыйырчыкка азык болду дечи. Күндөр өткөн соң уянын четинде сары ооз балапандар көрүнгөн кезде кызыктуу окуя болду. Билбейм, биз койгон жем жетпей жаттыбы, айтор уядагы чыйырчыкка башкалары жардам этишкен байкалды. Бири кетсе бири жем чиштеп келип уядагы сары оозорго жардам берет. Бул күйүмдүүлүктү укканда чоң кишилер да таң калышты. Анан башына оорлук келгенде биз кишилер да чыйырчыкчалык жардам бербейбиз деп таң калышты. Тырмактуулар кол салат, а бечараларга оор күндөр жем табылбай калат. Күйүмдүүлүгү ушул чыйырчыктарынан үйрөнсөкпү?